Жогорку кеңештин депутаттары Улукбек Ормонов менен Элмурза Сатыбалдиев Өзгөн районунун эли менен жолугушту. Жолугушууга мамлекеттик мекемелердин жана өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышты. Ыйык Рамазан айы менен куттуктайбыз барыңыздарды. Кемпирабад суу сактагычын пайдалануунун кесепеттерин жоюу фондуна 2023 жылга карата суу сактагычтын жээгинде жайгашкан 5 айыл өкмөттүн каржылык жактан колдоо максатында 60 миллион сом бөлүнгөн. Андан сырткары Жаман Адыр айыл аймагындагы 1,5 миң гектарга жакын жерди суугарууну камсыздоо боюнча долбоорлор жана изилдөө иштери башталган. Президентибиз Садыр Нуркожоевич мына биздин депутатыбыз Элмурза Акиевич өзү дагы жолугуп чыкты, мен да жолугуп чыкканмын. Жалпы Өзгөн элине өзүнүн саламын айтып жиберди. Ошол сөзүнүн өтөсүнөн чыгып, 2023 жылга ошол фондко 60 миллион сом акча бөлүндү азыр, урматтуу туугандар. Бул 60 миллион сом акчаны ошол Кемпирабадтын жээгинде жайгашкан ушу 5 айыл өкмөттүн айылдык кеңешинин депутаттарынын чечими менен ошол суу сактагычтын тийгизген кесепеттерин жоюу жана социалдык объекттерге гана жумшалат деген атайын жобо даяр бүгүнкү күндө. Муну ушул айыл өкмөтү менен бирге айыл кеңешинин депутаттары негизги бул жерде ошол каражатты кармоочу болуп райондун акими эсептелет. Жыйында депутат Элмурза Сатыбалдиев Россия Федерациясы тарабынан каржыланып курула турган 9 мектеп-интернатынын бири Өзгөн районунун Прогресс айылына салынарын кошумчалады. Россиядан бизге Кыргызстанга 7 регионго, анан 2 шаарга чоң мектеп-интернаттар салынат деп келишимди биз ратификация кылдык. Ошондо ар бир областтык центрде боло турган мектеп булар. Бирок биз суранып атып, дагы ушул Кемпирабадтын айылына тегерегиндеги болгон бүдөмүк сөздөр, же болбосо нааразычылыктар көп болбосун деп, ушул Ош областына бөлүнгөн чоң мектепти ушу Өзгөнгө Прогресс айылына салдыра турган болдук. Жолугушууда тургундар бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Тагыраагы жыйындын катышуучулары жайыттар, аны менен катар мектеп, балабакча, оорукана, спорт комплекстерин куруу жана жол тармагын өнүктүрүү зарылчылыгына токтолушту. Мектеп 2004 жылы ашар ыкмасы менен курулган, класстар экили бөлмөлүү стандартка жооп бербейт. Азыркы күндө 75тен ашык башталгыч класстын окуучулары окуп жатат. Көптөгөн окуучулар жолдон аябай кыйналып, ысык суукка тоңуп, барып каттап окуп жатышат. 60 миллион азыр фонд түзүлдү деп атасыз. Ошол фонд кандай бөлүнөт? Могу жерде азыр сүйлөгөндөр титиреп, калтырап, мактап атат. Сын пикирлерди туура айтыңыздар. Булар эл өкүлү, биздин үнүбүздү ошол жогорку бийликке жеткирет. Жол боюнча айткым келди. Азыр биздер Өзгөн ичинде ямыштуу работалар болуп атат. Көп эле билет бардыгы. Бизде чукуп коюп туруп, 1,5 ай 2 ай коюп туруп, анын ямасын чоңойтушту күтүшөбү билбейм, сразу басып кеткен ушул проблема да бизде. Кийинки маселе аялдамалар боюнча. Ош Өзгөн ортодогу аялдамаларды мен билишимче бир 5 жыл 6 жылдан бери ошол ремонт иштери вообще болду элек. Эч ким карабайт ошонучу. Элдер үй бүлөсү көбөйүп атат. Жаш аял келиндер балдарын үйлөп бөлүп атат. Бир кулачок жер жок. Ыңгайсыз жерде трансформацияны жүргүзүп туруп, сайдын боюн 90 жылдары лескоздун карамагына өтүп кеткен. Мен ошондо исполком элем. Совхоз колхоздун жерин лескозго өткөрүп бир причина болгон. Мына азыркыга чейин кыйын акыбалда. Муну ким чечет? Дагы бир маселе айыл чарбага. Муну айтып бериңиз мына элге. Департамент отурат. Департаментке азыр жүктөп койгонсуңар. Жана ППС'тин жерин. Чече албай отуруп атат. Кандай кылып чечиш керек? Эмне кылып чечиш керек? Биздин балабакчанын курулушуна кайдыгер карабайм, Аким мырза сизден дагы суранып кетем. Буну бир экинчи же үчүнчү вариант кылып койбостон
биринчи очередке коюп, мен ошол курулуш, биздин бакчанын курулушуну тез арада карап бересиздер деп мен ишенем. Сиздерден мен өтүнүп кетем, бул эң көйгөйлүү. Силерден үмүтүм чоң. Биздин айыл, ошол айылыбыз бүтүп отурат азырчы. 11 километрдин орто ченинде Каражыгаш деген айыл бар. Бир машина азыр зорго отурат. Азыр барса дагы көрсөтөбүз. Суу жеп атат. Көлдүктүн дарыясын өзүңүз жакшы билесиз. МЧСке кайрылсак, Дептин балансында турган жолду биз коргойбуз дейт. Биз турак үйлөрдү коргойбуз дейт. А буларга айтсак, Министерство транспорттон заказ келсе анан аткарабыз дейт. Заказ келсе аткарып эле отурган болуп калыптыр. Ал учурда жарандардан түшкөн суроого экономика жана коммерция министрлигинин өкүлү салыктык тескөө процесстериндеги инновациялар боюнча маалымат берип өттү. Айыл чарба министрлигинин өкүлү номер 309 токтом боюнча түшүндүрмө берди. Бул 309 токтомду кабыл алуунун негизги максаты сиз туура эми биз айыл жеринде жашаганбыз, баарыбыз эле жакшы билебиз. 10 сотка, 20 сотка жерди пайдаланып келгенбиз. Бирок ошол чоң чарбаларга мүмкүнчүлүк берүү менен биз бүгүнкү күндө ошол Россиянын же болбосо башка рыноктарга ошол өзүбүздүн өндүргөн буудай, эт багытындагы жана болбосо башка бир продукцияларды экспорттоо максатында бул министрлик кабинет тарабынан кабыл алынган. Мурда бул жер аянтты пайдалануу өзү ошол мамлекеттики деп аталат. Бул мамлекет тарабынан каралып келген, бирок айыл өкмөттөрү бөлүштүрүп келген. Азыркы учурда токтомго ылайык 50%-ын айыл өкмөттөрү ошол конкурстун негизинде жарандарга пайдаланып атат. Ал эми 50%-ын ошол асыл тукум чарбаларына, үйрөнчүлүк чарбаларга пайдалануу үчүн берилет. Жыйынтыгында депутаттар айтылган суроо талаптарды чечүү үчүн бардык күч аракетин жумшай тургандыктарын белгилешти. Акча болсо кайдыра деген сөз бар го. Бюджетти өзүңүздөр билесиңер, бир аз акча тартыш, ага карабай мына күндөн күнгө бюджет чоңоюп, өкмөт иштегени менен элдин талабы дагы, жашоо талабы дагы ошого карата жогорулап кетип атат. Эч бир маселе көз жадымда калбайт. Мен жазып алдым негизиненчи, суроолордун баардыгы жазылган. Тиешелүү министрлер менен мына жарымына жооп беришти, калгандагы контролго алып, силерге жоопту сөзсүз беребиз.